Келиндер турмушуңузду сактап калыңыз, ажырашпаңыз. Биринчи турмуштан кийин экинчи турмушка мүмкүнчүлүк бар, жол бар. Бирок биринчи турмушта сиз көп ката кемчиликтерге кетиресиз. Бирок экинчи турмушта тажрыйбалуу болосуз. Мурда биринчи турмушта бир сөз айтса дароо апаңызга чалып, апаңызга учат элеңиз, миңге коюп. Барат элеңиз, арзанат элеңиз, толтура сөздөрдү айтат элеңиз, күйөөм мындай деди, кайненем мындай деди дейт элеңиз. Эми бул сөздөрдү айтуудан мурда эл эмне дейт деген сөздү биринчи эстейсиз да. Экинчиге жол бар. Биринчиден ажырашкандан кийин экинчиге сөзсүз түрдө жол бар. Экинчиге тийип кетишиңиз мүмкүн. Бирок биринчисин насто сактап калышыңыз керек. Биринчиди ар дайым сактап калышка аракет кылышыңыз керек. Биринчиден ажырашсам экинчиге тийип алам же өзүмдү эркин сезем деген бүгүн мечтатель аялдар өтө көбөйдү да, кыйын болот. Действительно кыйын болот. Биринчиден ажырашкандан кийин экинчиге өтө кыйын болот. Да, жол болот, мүмкүнчүлүк болот. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, азыр айтышыңыз мүмкүн, кээ бирөөлөр айтат, мен экинчиге тийип жыркадым. Ооба. Айтып турбайм, эмнеге жыркап атасыз? Себеби сиз тажрыйбалуусуз, себеби сиз көрдүңүз. Мурда кетирген каталарыңызды эми экинчисинде кылбай атасыз. Мурда күйөөңүзгө мындай мамиле кылганыңызда мындай жыйынтык болду эле, эми ошол жыйынтык кылбаш үчүн башкача мамиле кылып атасыз күйөөңүзгө. Мурда массаж кылбайт элеңиз, эми кылып атасыз. Экинчисинен ажырашсам уже өлүм дегендей түшүнүк бар да сизде. Экинчисинен кийин уже все мага деген түшүнүк бар. Биринчисинен сиз эркек эмессиз да, сиз түшүнүшүңүз керек. Эркек эмессиз, 4 жолу үйлөнүп 4 жолу ажырашып кеткендей эркек эмессиз сиз. Сиз аялсыз. Сиз аярлуусуз. Сиз биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү тийип ажырашканыңыз сайын ошончолук элдин көзүндө дагы, өзүңүздүн оюңузда дагы өзүңүз өлтүрө бересиз. Ошондуктан айтайын дегеним, биринчи турмуш. Өлсөм өлөм ушу менен деген түшүнүк менен,